менен түн тогошкон 21-мартты түрк элдери Нооруз же жаңы күн деп кылымдар бою белгилеп келет. Көптөгөн жылдар өтсө да бул майрамдын формасы менен маңызы кыргыздарда дагы сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда. Нооруз майрамын ритуалсыз элестетүү мүмкүн эмес. Алас, арбаледен калас. Кыргыздын улуттук кийимин кийип, майрамдын жөрөлгөсүн аткарган ак элечек апалар шаңдуу маанайда Нооруздун ритуалы болгон ыйык тамактын жасалуу шаанисин аткарышты. Энелер, агалар болуп, Алланын жолуна сүмөлөк жасап атабыз. Сүмөлөк Ноорузда майрамдык дастарконго коюлуучу негизги тамак болуп эсептелет. Ал өндүрүлгөн буудайдан, өсүмдүк майынан жана буудай унунан жасалат. Катуу оттун үстүндө казанга кайнатылуучу тамакты тынбай аралаштырып туруу керек. Буга бардык каалоочулар келип кол тийгизе алат. Жана сүмөлөктү аралаштырып жатып, ар бири өз каалоо үмүтүнүн орундалышын тилейт. Мээримдүү, кайрымдуу болсун. Көптүккө сактасын. Майрамдык дастарконго коюлуучу негизги тамактын бетине түшүп калган буудай, ай күн, тоолордун элестерин ак элечек апалар токчулук, тынчтык, ынтымак болот экен деп чечмелеп берди. Сүмөлөк бул илгертеден эле келе жаткан жазгы кыргыз элинин майрамы болуп эсептелинет. Ошо Нооруз майрамында майрамдалып белгилеп келе жаткан бул сүмөлөк бардык адамзатты, жалпы эле адамзатты ырыс ынтымакка, бир жаккадан баш, бир жеңден кол чыгарган, ички биримдикке чакырган улуу тамак азык болуп эсептелинет. Ак элечек кийип сүмөлөк кайнаткан апалар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, композитор Рыспай Абдыкадыров атындагы коомдук фондунун 7 дубандан чогулган чыгармачыл инсандары жаңы жыл майрамын жылдагыдан да шаңдуу өткөрүштү. Алланын жолуна сүмөлөк жасап атабыз. Бул сүмөлөктү биринчиден кыргыз элинин 7 дубанында дайыма жакшылык болсун, ынтымак бололук, биримдик бололук, бири-бирибизди туура түшүнөйлүк. Кудай Таалам кара тумоодон элди эсен-аман алып чыгып келсин, кара тумоон Алла Таалам. Жаңы нерселерди, жаңы ийгиликтерге жетишейлик. Ушу кылып аткан нерсебиздин бардыгы бүгүнкү өтүп кеткен ата бабаларыбыздын арбактары ыраазы болсун. Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгынын урматына фонддун курамындагы элдик таланттар ыргайланган өмүр аттуу ыр-кече концертин Нооруз майрамын утурлай өткөрүштү. Кыргыздын салты бар экен, сүмөлөк кайнатуу бул салт кайнаган экен. Кыргыздын жаңы жылы анан кезинде, тирүү кезинде биз Рыспай Абдыкадыровду фонддун 1994-жылы 11-майда президентти тоскондой кылып тосуп алганбыз. Ал киши ал кезде тирүү болчу. Биз менен чогуу ал 6 ай жашады дагы арабыздан шумажал жулуп кеткен. Ол адамдын ушундай кичпейлиги, адамгерчилдиги бул өзүн улуу болсо дагы жөнөкөй гана адам катары өзүн билдирчү. Орозбай Жолдошовдун үйүндө туруп атабыз, Карача чөкөнүн. Сүмөлөк кайнатып атабыз. Баягы ырдын тири Рыспай демекчи. Рыспайдын ырларын ырдап, ушунда Рыспайдын ырларын ырдап, жакшынакай бала кезибизден биз билебиз, ырдап жүргөнбүз. Эзелтен башкалардан меймандостугу, дүйүн тамак ажыкталган дастаркону менен эл оозунан түшпөй келген кыргыз калкы бул жолу да дастарконун кенен жайып, эскерүүнүн жүрүшүндө 7 токоч жасалып, композитордун арбагына багышталып Куран окулду. Аузу биллахи минаш шайтанир разим. Бисмиллахир рахим. Рыспайдын чыгармаларын угуп, талантын сыйлаган инсандар жакшы ниет, ак тилектерин айтышып, ыр-күү, бий менен кечени шаңга бөлөштү. Мааракелик салтанаттын жүрүшүндө ырчылар Рыспай Абдыкадыровдун обондорун созолонто ырдашып, кайрадан жан киргизишти. Асманы чарп дегенде чагылган, байкоосуздан жалыныңа кабылган. Бүтегинди курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиң жанымда. Азыр мен да сени ойлоп жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан.
элесинде өтүрчү улакта жүрөктөрүн кагышканын тыңшачы алыс калдым Ырчылар композитордун уккулуктуу огондорун мукам өндөрү менен ырдаса, манасчылар улуу эпостун үзүндүлөрүн айтышты. Харкытына bitsin деп, қанрағымыз чай беріп, тұлшылтуға чоқытпай, тырмақтуға тегізбей, таманын жерге тегізбей, ескі киім тегізбей, елі башқа векенін естетіп ағат білгізбей, бағып жүрді валпештеп, жерді менен ғанеке, аяғы шығып тепчігіп, 6 жашқа келгенше, көрсетпе жаңа бағып тұры, жендігінен қарабай, жеріне қаныс жағып тұры, 7 жашқа келгенше, көрсетпе жаңа бағып тұры, көрімін деп баланы, таятасы барып тұры, сүйінгенім өтір деп, көзім тиіп кетір деп, көзіні маник салып тұры, 7 қабат ташайнек, көзісін тозып қалып тұры, көрейін мұны жақсы деп, ойғандай бала болот деп, ойошо қарағанға намындай асынаптыр. Кыргыз музыкасына эбегейсиз салым кошуп, өнөр дүйнөсүнө өз мектебин куруп кеткен обончу, аткаруучу Рыспай Абдыкадыров башкаларга окшогон лирикалуу маанайдагы кайрыгы менен ыр ышкыбоздорунун жүрөгүнөн түнөктөп алган. Абдыкадыров жашоосунда бир гана ырдын сөзүн жазып, кийин акынчылыктан оолак болууга аракет жасаган. Аткаруучу бош убактысында сүрөт тарткан өнөрүн жана инсан катары өтө жөнөкөй болгонун, жакшы күндөрдү бирге өткөргөн жакын санаалаштар эскерет. Бул Рыспай менен көп жүрүп калдым. Экөөбүз бир да жаштабыз. Ал январда, мен июнда, мына июнда 3 айдан кийин мен 80ге чыгам. Иш чаранын жүрүшүндө Рыспай Абдыкадыров атындагы коомдук фонддун элдик аткаруучуларына Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин улуттук маданият борбору кеченин урматына чакан белектерди тапшырды. Жумакада жолабы иштер. Баарыңарга ысык жалындуу салам алып, өкмөткө чыгарып, колун тийбей калды. Анан кийин 2 орун бастарын жиберди. Бүгүнкү ушу Рыспай Абдыкадыровдун 80-жылдык мааракесине карата уюштуруп аткан силердин салтанаттуу иш-чараңар болсун. Биз дагы 12 январь күнү туулган күнүмдө опера жана балет театрынын Малахитовый залында өткөргөнбүз. Адам санаага малынып, сабырсыз тартса, элге, жерге, мекенге, энеге анын жүрөгүнө бүлүк салып, аң сезимин бийлеп, ашыгына кусалык артса, же көңүл көкөлөп шайдоо тартса, эмнен эңсейт. Анда ушул тирүүлүктүн өзүн айгинелеген, сыбызгыган керемет авазга арбалып, көөдөн жаргыткан ааламга канат байлап, алыска сабалап учат. Уктандырдың адамдардын кыйласын.